Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдыгы жана Чет тилдер институтунун көрүнүктүү устаттары Мария Акчекеева, Равшан Шаршенова жана Паймира Кадырбекованын 50 жылдык педагогдук ишмердүүлүгүнө арналып 50 жыл илим билимди басып өткөн өрнөктүү өмүр аттуу эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулган. Аталган окумуштуулардын илим изиндеги жооптуу эмгектери айтылып, окумуштуу айымдарга кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы, коомдук саясий, кесиптик этиканын стандарттарын сактагандыгы жана кызмат өтөөдө кошкон зор салымдар үчүн нарыктуу насаатчы төшпели сый каралды. Аталган окумуштуулар эмгектенген чет тилдерин окутуу адистердин айтымында адегенде 1939 жылы Фрунзе педагогикалык институтунда чет тилдер бөлүмү болуп түзүлөт. Бул Советтик Кыргызстандын чет тилдерин окутууга жөндөмдүү мугалимдерге болгон муктаждыкты канааттандыруу максатын көздөгөн. Ал эми 1949 жылы чет тилдер бөлүмүндө немис тили менен биргеликте француз тили, андан кийин англис тили окутулуп баштаган. 1955 жылы СССР Жогорку билим берүү министрлигинин демилгеси менен жана билим берүү министри Вячеслав Илюхиндин колдоосу менен чет тилдер кафедрасы толук кандуу факультетке айландырылган. Бул мезгилде факультеттин деканы Кульматов Эркин Сатарович болуп иштеген. Андан кийинки жылдары чет тилдер факультетинин деканы болуп Карпов Виталий Михайлович, Жусаев Жолдош Жусаевич, мындан кийин факультет Роман Герман филология факультети болуп өзгөрүп, анын деканы болуп Карыбаев Асан Карыбаевич, Позднякова Наталья Георгиевна, Шангиреева Элла Хайрошевна, жана Бекбулаев Амангелди Абдыжапаровичтер жетектеген. 2009 жылы институттун директору болуп, филология илимдеринин доктору, профессор Паймира Кадырбекова дайындалат. Ал 2012 жылы институт кайра чет тилдер факультети болуп түзүлөт. Ал эми 2024 жылы факультет кайра институт болгон. Ага бир катар чет тилинде түш жоруган илимпоздор жетекчилик кылышат. Сыймыктан чөп педагогдорубуз немис тилинин мыктылары Ольга Любовь Яковлевна, Жолдошбеков Абдыкерим Жолдошбекович, Шойбеков Расул Шойбекович, француз тилинин мыктылары Строилов Леонид Федорович, Кульматов Эркин Сатарович, Киселева Надежда Петровна, англис тилинин устаттары Тримасова Галина Гавриловна, Позднякова Наталья Георгиевна, Исаева Савин Исаевна жана башкалар эмгектенишкен. Ооба, чет тилдер институтунда жарым кылымга тете илимий педагогикалык ишмердүүлүгү менен жаштарга үлгү болгон ардагер окумуштуу айымдарыбыз арбын. Илимдин 3 алп айымы тууралуу көрсөтүүлөрүбүз мындан арыда улана бермекчи. Бул жолку каарманыбыз филология илимдеринин доктору, профессор Паймира Кадырбекова тууралуу. Анын 100дөн ашуун илимий макалалары жарыяланып, 6 илимдин кандидатын тарбиялаган. Кыргыз салыштырма тил илимине кошкон салымы үчүн ага Кыргыз Улуттук университетинин эмгек сиңирген изилдөөчүсү жана мыкты лектору деген наамдар ыйгарылса, билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева чет тилдерин окутууга жана жайылтууга кошкон олуттуу салымы жана көп жылдык ак эмгеги үчүн министрлер кабинетинин ардак грамотасын тапшырды. Илимпоздун 70 000 сөздү камтыган немисче кыргызча сөздүгү студенттер арасындагы эң көп колдонулган окуу китептеринин бири болуп калды. Паймира Кадырбекова кыргыз лингвистикасынын корифеи аталып, немис жана кыргыз элинин маданиятын салыштырма негизде изилдеген окумуштуу. Эмгек жолуна сар эсеп салсак, ал аспирантураны Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинде окуп, герман тилдери боюнча кандидаттык ишин ошол жактан коргоп, филолог изилдөөчү адистигине ээ болгон. Адегенде Арабаев атындагы университеттин немис тилдери кафедрасын жетектеген. Докторантурасын Гёте атындагы Франкфурт университетинде улантып, Германия, Австрия, Швейцария, Испания мамлекеттеринде илимий изилдөөчүлүк иштерин уланткан. Студенттерди окутуп, илимге тартты, чет тилин билүү менен анын тарыхын изилдеп окууга үйрөттү. Азырда сапаттуу адистерди даярдоого баары күчүн жумшап, Улуттук университетте үзүрлүү эмгектенип келет. Ардагер окумуштуулардын урматына уюштурулган конференцияга ыраазычылыгы чексиз. Окумуштуу педагогдун акындык таланты да бар. Анын коюлуштуруу айткан ар бир жообунда ыр төгүлүп турат. Улуулардан бата алган, улуттук деп аталган окуу жайы бар Бишкекте эң биринчи катарда деп уктум да. Факультеттер даярдайт.
келечектин ээлерин, билимге алар сугарат, акыл эсин мээлерин түшүндүрөт аларга жакшы жашоо келерин, илим, билим, тарбия, өзүнүн ордун ээлерин деп биякта иштеп калдым. Бир 30 жылга жакын, бирок көп жылдарым Москвада өттү, 7 жыл. Анан 1-2 жыл декрет менен меники бир 40 жылдан ашты да, бир 45 жыл. Анан бизди баарыбызды мындай округлить этип, биз үчөөбүз, 3 ветеран. Акчекеева Мария Султановна, Шаршенова Раушан Алайын, анан мен үчөөбүздү конференция ошо илим, билимге өрнөктүү өмүр, 50 жыл басып өткөн өрнөктүү өмүр деп округлили. 50 жылга кээ бир 55, кээ бир 50, кээ бир меники 45, баарыбызды 50 жыл деди. Ошо биздин директорубуз Кенжебай Каратаевич Уметовго да чоң рахмат. Айтты, ошо сиздердин көзүңүздө тирүүсүндө конференцияны өткөрүп алалы. Кийин өткөргөндө кандай силер билбей каласыңар. Мисалы, Орузбаева профессордун конференциясы өттү, 100 жылдык, өзү жок. Конференция жакшы өттү. Бирок өзү көргөн жок да. Биз силер көргүлө деп жакшы оюштурду, ыраазыбыз. Учурда англис, немис, француз тилдеринин баары бириктирилип лингвистика кафедрасы болуп калган. Паймира Кадырбекова кафедранын профессору, илимий иштерин бир катар чет өлкөлөрдө изилдеген. Москвадан кандидаттык диссертациямды коргоп, герман тилдери боюнча, анан Германия, Франкфурт шаарында докторантураны окуп, ошо немис жана кыргыз элдеринин маданиятын өздөштүрүп, ошо жөнүндө анан кийин диссертацияны Кыргыз Орус Славян университетинде коргодум. Кийин ошо маданият аралык баалашуу жөнүндө немис тилинде монография жазып, ал Германияда Петер Ланг деген баспаханада басылып чыкты. Бул 6 өлкөдө. Бул Германияда, Великобританияда, Австрияда, Америкада, Швейцарияда презентацияны өткөрдүк. Кайсы мезгилден баштап немис тилин эркин сүйлөп калдыңыз? Мен айтар элем, ошо бардык эле ошентип айтат. Бияктан окугандар, немис тилди биз Германиядан барып келгенден кийин жакшы сүйлөп калдык дейт. Тил үйрөнүү, чет тилинде сүйлөө Илимпозго кенен жол ачкан. Ал орус, немис тилдерин C2 деңгээлинде билип, эркин сүйлөп, ыр жазып, котормо жасады. Илимий карьерасы менен үй бүлөнү бирдей алып кетти. Ага оорун колдон, жеңилин жерден алган эң жакын жардамчысы эжекенин жолдошу болуптур. Экөө 5 баланы тарбиялап өстүрүшкөн. Уулдарынын бири апасынын жолун жолдоп, илимдин кандидаты. Алар үй бүлөдө немис тилинде эркин сүйлөшөт. Эжеке билим алууда өтө катуу талап койгону менен үйдө мээрими төгүлгөн камкор эне. Эркелете, жоош апа. Выходной күндөрү келсек, постоянно тамак даярдайт, өзү жасап берет. Мантыларды түйүп, же пирогторду жасап, Германиянын апаларына окшопчу. Биз кээде өзүбүздүн сыр сөздөрүбүздү эч ким түшүнбөсүн деп, мисалы, өзүбүзчө сырдашалы дегенде немисче сүйлөйбүз да. Эл ойлойт, апам немисче билсе бизге дагы кичкебизден үйрөткөн деп. Андай болгон эмес. Мен мисалы 5 классыман баштап үйрөнгөм өзүм эле. Анан кийин биз 11 класста Германияга барганда ошол жактан улап кеткем да. Эки иним болсо ошо Германиядан окуп башташкан немис тилин. Кичке кезинен баштап мен билем, жалаң словарь, Ажегов, анан бүт китептер элдердики гардеробто сувенирлер турса, мамамдыкы бүт китептер болчу. Мен урдап алып Ажеговду вообще тийбе дечи. Ажеговтон алып окуучум да, анан кийин кайра кечинде алып барып койчум. Илимге көп басым кылат. Булар сүйлөгөндө анча-мынчасы түшүнүп калам, анан бирдеме айтып атышат. Путешествияга балдарды аябай жакшы үйрөттү. Кичке кезинен баштап башка дүйнө бар экенин билебиз да. Психологмун да өзүм, астропсихология менен изучать этем, анан кийин я ее изучила полностью, ее натальную карту, анан Юпитер у нее. Юпитер деген знак счастья. Апамдын жолун жолдойн деген мугалим болдум, бирок жалаң илим боюнча жолдош кыйын апамды. Апамдай болуш кыйын негизи, бирок аракет кылам деп ойлойм. Апамдай окумуштуулар негизи аз да. Анан ага жетиш кыйын. Жаш кезинде эле аппак кийинип, анан шляпа кийип алып, мен билем келатканда бутен так деп келчү да.
Ей было где-то 25 лет, у нее было уже 4 детей. Тимелия как куколка была. Аябай сыймыктанам, мен просто немецкий жакта эметпей калгам өкүнөм да, кийинчерээк өкүнүп баштадым. Илим ааламында ордун тапкан профессор кайсы бир нерсеге таасирленип, катуу толкунданганда ыр жазат. Алгачкы Нурпай Серкинбаевдин «Ичер суум бүткөнчө» деген китебин окугандан кийин ага ыр менен жооп жазып, акынды таң калтырганы бар. Ыр жаздым, аны алып барып бердим. Анан айтты, биринчи ошо болчу. Сиз акынсызбы деди, анан жок, мен акын эмесмин. Жок, мына турбай биякта деп. Ал ырлар эми окуганда китебиңиз бүт сөзүн оюм оңго, санаам санга бөлүндү. Ичер сууңуз төгөнбөсүн, бүтпөсүн, кечириңиз Алла берген өмүрдү. Ошону баштап жазгам. Профессор турмуштагы ар бир урунттуу учурларды ыр жазып баяндап калтырган. Илим тууралуу поэма деген китебинде «Илимпоз болом дегендер талыкпай кызып окусун, багынтар анан илимдин жаркырак бийик чокусун» деген саптары бар. Автор болгон кыйынчылыктарды, илимий табылгалар менен жаңы илимий натыйжаларды сүрөттөйт. Ошо окуу менен да кичинекей ымыркай менен барып, окуу менен ымыркай айкалышпай эч кандай кыйын экен Кудай-ай деп жазып, аны эметкем, анын апама берип жибергем аны. Ошондо жолдошум бар болчу, ошондо жолдошум келип алып кетти. Андан кийин атасы сезе коюп батасын, сезе коюп катасын, берип мага батасын алып кетти. Өзүмдүн апама деп жазгам, ал көп узун поэма. Жаштарга эмне айтат элеңиз бүгүнкү күндө илимге, билимге умтулган? Азыр эми сиз туура айтып атасыз, жаштар илимге кызыкпай эле, эптеп бир диссертацияны жаза калып эле диплом алганга умтулуп калышты. Ушу жана илим жөнүндө поэманы ушу жаштарга арнап жазгам. Ийне менен кудукту казгылары келишпейт, илимди терең изилдеп жазгылары келишпейт. Ошолорго арнап жазгамда окуш керек, теорияны билиш керек, материал чогултуш керек. Материал болмоюнча кантип булар андай жыйынтык чыгара алат? Жыйынтык чыгара албайт, илимге эчтеке бир салым кошулбайт анда. Окумуштуу айымды кейиткени азыр илимий эмгектерди бири-биринен көчүргөн плагиаттардын көбөйгөнү. Илимге умтулган адам теорияны терең билмейинче анын натыйжасы болбойт дейт. Интернет чыкты, балекет, издешет андан барысын. Анан оңой эле табышат илимдин оңой дарысын. Ошентип плагиат деген чыкты. Бул сөз биздин кулакка нары чоочу, нары жат. Ушул плагиат деп жазгам. Паймира Кадырбекова лингвистика жана маданият аралык коммуникация деген илимий мектебин ачкан. Профессордун айтымында аял затына илимпоз болуу жеңил эмес. Ал илим изилдөө менен эң ириде үй бүлөсүн, бала тарбиясын, туугандар менен мамилесин бирдей алып кетүүсү керек. Кыргыз аялдары биринчиден үй бүлөнү караш керек, балалуу болуш керек. Анан кийин мен өзүм 5 бала болуп, мен өзүм жолдошума абдан ыраазымын. Ошо 5 баламы карап, өзүм жалгыз караган жок, ошо кайын сиңдилер, карындаштар чогулуп, организовать этти. Мен ошо Москвадан окудум. Профессор азыркы учурга караганда биздин маалда пейилибиз кенен экен. Илимий жумуштарыбыз менен канчалык бош болбосок да, шаарга келгендердин баарына үйүбүздүн эшиги ачык эле дейт. Заочный окууга келгендер үй толтура болчу да. Ошондо бир комнатага бүт балдар жатып, бир комнатага кыздар жатчу. Өзүбүз анан бир жерге бурчукка жатчыбыз да. Ошондо 2 комнат квартира болсо элестетсеңиз, бизге эшикти такылдатып эле кире берчү да. Баарын эле кабыл алчубыз. Кабак кашыр дебей эле чай берип, тамак жасап кабыл алып, эч убакта кабак бүркөбөш керек да. Особенно күйөөсүнүн туугандарына. Сиз бактылуу энесиз, илим сизге эмне берди? Илим мага ушул турмушта өзүмдү мындай утверждение болдум да. Мен турмушта өзүмдүн ордумду таптым десем болот. Өзүмдүн агымды түшүп, ошол агымда жашашым керек. Агым менен жүрө бергенде ошо убакыт өткөнүн билбей, өмүр өтүп кетет. Паймира Кадырбекова студенттерди окутууда алдыга ат салдырбай, мыктазиттерди даярдоого зор салым кошуп келет. Андан сырткары коңшу өлкөлөр ар кандай эл аралык иш-чараларга немис тилинде лекция окуп берүүгө чакырып турушат. Илим ааламын багындырган окумуштуу зайыптын өмүр таржымалы мына ушундай үлгүлүү таржымалдарга бай.